Assalomu alaykum, qirg'iz elim. Бұл мен Темирбек Тимур Сабырбеков, Афган соғышының ардагері. Ушул мен дагы эфирге чыгып, өзүмдүн оюмду айтайын деп чечтим. Анткени кыргыз элибизде саясатчылардын ар кандай ойлорун угуп, кеп кеңештерин угуп, мен дагы өзүмдүн ушул оюмду айтып кетсем деп, сиздердин астыңыздарда ушул оюмду айтканы дайын турам. Биз ушу Советтер Союзу таркагандан кийин эмне болдук, каяка келдик, каяка баратабыз деген эми мен үчүн кыргыз мамлекетинин өнүгүшү, өсүшү, эмне болуп атканыбыздын баары тең кайдыгер эмес. Биз балдарыбыздын келечегин, кыргыз элибиздин келечегин ойлогон патриот катары өзүмдүн ошол оюм, сунуштарым бар, ошону айтып кетсем дедим. Эми эң негизгиси менин жеке оюм көп эле ушул жарандарыбыздын жакшы ойлору бар. Бул мыйзам, баардык нерсенин баары тең ушул баш мыйзамга байланыштуу болот да. Эмне үчүн биз ушундай көп жаңылыштыктар болду, эмне үчүн ар кандай препятствиялар, кыйынчылыктар жашообузда болуп келатат, эмне үчүн 30 жылдан бери өнүкпөй жатканыбыздын бирден бир себеби бул, мен ойлойм, ушул баш мыйзамдын бузулушу, ар бир тармактагы мыйзамды сактабагандык, шалакылык деп коет, халатность. Ошонун баары келип туруп биздин өнүгүүбүзгө мындай тоскоол кылып ушуга чейин келгенибиздин себеби ушундай да. Эми мынакей ушул 20-20 жылдан баштап ушу Садыр Нуркожоевич мына келип иш алып барагандан бери мындай кичине оңолуп жакшы жакка умтулуп бараткандай жакшы иштердин баары тең көрүнүп турат да. Буга чейинки болгон нерселердин баарын тең эми жалпы элибиз билет. Бирок ошол башында турган мамлекет жетекчилери өзүлөрүнүн жеке ойлору, мына биз дагы ушундай иштерди кылдык, көп нерсени кылганбыз тиги деп чоң суроо турат да. Эмне үчүн ошондой көп жакшы иштерди кылса, биз ушул азыркы мезгилдей болуп өнүккөн эмеспиз дегенчи. Ошондуктан менин жеке оюм ушул эң негизгиси бул мыйзамдарды туура аткарылган эмес да. Ошон үчүн азыркы мезгилден баштап биздин чоң ишеничибиз президентибиз Садыр Нуркожоевич мына конституциянын гаранты катары ошол мыйзамды бекем кармап, эч кандай ушу нарушение болбогонго ушуну контроль кылыш керек да. Анан гана биз өнүгүп жакшы жолго чыгабыз деген ойдомун. Мына мисалы Европа, Англия баш мыйзамы эч кандай өзгөрүлгөн эмес. Аны ушул туура колдонушкан, эч кандай жанагы законду лавировать этип өзүнүн кызыкчылыгы дегендиге андайга эч кандай жол берген эмес. Ошон үчүн ушу өнүккөн мамлекеттердин өнүгүшүнүн бирден бир себеби мыйзамды туура сактап, ошону кармап анан өнүгүү. Ар бир элдин эми өзүнүн менталитети болот. Менталитет, каада салты, ырым-жырымы дегендейчи. Биз болсо мынакей кыргыз элинин тамыры терең деп сыймыктанып келебиз. Кыргыз элибиздин ошол өзүбүздүн үрп адатыбыз, жерибиздин кооздугу, элибиздин акылмандыгы. Ошон үчүн биз ар дайым өзүбүздү
мындай өйдө туура алып жүргөнгө эме жол ачышыбыз керек да. Эң мына ата бабалар айтып келгендей, эл байлыгы бул эң негизгиси адилеттүүлүк. Адилеттүүлүк болгон жерде ушул байлык, рызкы келет деп бекерин айтпайт экен да. Таянач болсо мында калыс болгон жерде ошо справедливость да, таяныч болот да, ошол астыга умтуласың, мындай жөлөнүчүң болот да. Анан кийин кыргыздын эң негизгиси келечеги бул мында акыйкаттык деп айтат да. Акыйкат болгон жерде уже келечек болот, ишенич болот. Ошон үчүн биз дайыма акыйкатты сактап, астыга умтулуп, мындай жакшы ийгиликтерге, өнүгүп өсүп аткан чоң мамлекеттерин менен кошо жакшы ийгиликтерге жетебиз деген жакшы ойдомун. Ошон үчүн мына урматтуу кыргыз элим, эң негизгиси элибизге тынччылык керек. Тынч болуп турсак, мынакей Кудай буюрса өнүгүү жолунда баратабыз. Кудай буюрса ошо жакшы нерселерге жетишебиз деген чоң ишенич турат. Эми азыр ошо жайында ошо көл жагы сезон башталды. Биякта ар кандай жанагындай эмелер болуп кетиши, балдарыбызды мындай карашыбыз керек да. Мына Таласта жакында эле дарыяга жаш бала түшүп кетиптир, ошо дайынсыз дейт. Мына азыр издеп атышат азыр. Ошондой кырсыктар болбош үчүн астын ала биз ошону туура ата энелер эме кылыш керек да, мындай сактанышыбыз керек. Сактанганды Кудай сактайт дейт эмеспи? Ошондой болуп биз дагы сактанып, балдарыбызга мындай көз салып турушубуз керек да. Мына көл башталат, азыр сезон уже башталып калдыбы, уже этият болушубуз керек. Ошо анан кийин жол кырсыгы, мына азыр мыйзамды мындай катуулатып атат, ошо туура эле. Потому что жанагы ичкендерден, туура эмес, ошол туура эмес иштерге барып атканынан, ошонун кесепетинен көп кырсыктар болуп атат. Ошого биз жол бербешибиз керек. Жалпы элибиз мынакей баардык нерсеге кайдыгер болбой, жалпы мынакей патриоттор, элин сүйгөн, жерин сүйгөн эр азаматтар ушул мына элибиздин өнүгүшүнө бир чоңураак салым кошушубуз керек да. Мисалы Садыр Нуркожоевич деле тияка бияка жанагы аймактарга барып выступлениясын көрүп атам. Эми майда эмелерге дагы мындай эме болуп атат да. Эми ошого чейин мындай биз деген мындай кандай десем, муну акимдер чече турган, ошол жердеги айыл башчылар чече турган эле маселелерди чоң уровеньге чыгарып эме кылат. Анткени ошол жердеги айыл жериндегилер, акимдер баардыгы биригип ошол президентибизге бутуна бут болуп, колуна кол болушубуз керек. Ошол урматтуу кыргыз элим, элибизде тынччылык болсун, өнүгүп өскөн мамлекет бололук, астыга умтулалык. Баардык Кудай буюрса жакшылыктар астыда. Рахмат сиздерге көңүл буруп койгонуңуздарга. Саламатта болуңуздар.